Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарга ысык салам. Агынан жарылдым окшойт. Бүгүн көп ойлондум, ар ойлондум, бер ойлондум. Өзүм менен өзүм бир пикир келишпестикке чейин бардым, өзүм менен өзүм талашып. Бирок абирим жеңип чыкты. Чындыкты айтайын деп, бүгүндөн баштап чындыкты жашырбай, кулагым менен уккан, көзүм менен көргөн, жанында жүргөн, күбө болгон чындыктын баарын төкпөй чачпай калың элге жеткизейин деп чечимге келдим. Ар бир айтып аткан сөздөрүмдү далилдер менен, фотолор менен, видеолор менен назарыңарга чыгарып турайын деп чечимге келдим. Ооба, мындай оңой болгон жок. Себеби дегенде бийликти мен ичинен билем. Булардын эбегейсиз байыганын, канча миллиард долларды топтоп койгонун, эми жаманбы жакшыбы баары бир президент деген президент. Азыр баардык колунан келген каражаттын баарын мага каршы иштетет, жамандайт, шыбайт, эле жала жабат. Макул, анысына деле макулмун. Кеннедин убийствосын деле иле берсин мен мойнума. Баягы Александр Сергеевич Пушкинди дуэлден Дантестин кийимин сыргак кийип алып аткан деп деле айта беришсин. Убагы келгенде калың элдин алдына чыгып, ушу КТРден эле сот отурумун өткөзүп туруп, актанып алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Эмнеге мындай кадамга барып атам? Эмнеге Кыргызстанда президенттер келгенде эле калың элдин колдоосун күтүп, ай эл, карапайымдар, колунда жоктор, калың эл мени колдоп койгула, мен артында туруп тургула, мен бийликке жетип алсам эле, мен тим эле укмуш силерге ништяк кул болуп берем, менден өтөр кул таппайсыңар деп келет дагы ошол кабинетке келип, инаугурациясы бүтүп отурганда эле тескерден тескер кыймылдай баштайт. Эмнеге? Акыркы 6 жылда айтып берейин. Мына мен дагы силер менен бирге эле алдандым. Мен дагы силер менен бирге чогуу жүгүрүп, тим эле Садыр Жапаров көптү көрдү, көптү жоготту, башынан көп кыйынчылыкты өткөздү деп бул чоң эле киши айтып атса мен деле ишендим да. Чоң эле киши, тем более президент болом деген киши айтып атса мен деле ишендим сөзүнө. Президенттердин эң бардык президенттердин эң калпычысы ушул президент болду бизде. Каратып туруп эле калп айтып берет, каратып туруп эле, же калпы да түгөнбөйт такыр. Негизи кыргыздар макалдарыбыз биздики таамай айтылганда калпычынын казаны кайнабайт дейт. Айтылган сөз атылган ок дейт. Ер жигиттин сөз өлгөнчө өзү өлсүн дейт. Ушул 3 макал менен биз президенттин мындайча айтканда психофизиологиялык сүрөтүн аныктап коюп атпайбызбы? Кана бир дагы убадасына турдубу? Эмнеде деле кум төрүдө алып алсак эле арабтардан дагы бай жашайсыңар, алтын аяктан суу ичесиңер, тамагыңарды ичесиңер деди эле кана. Эмне болуп атат? Алтынды ким каяка алып барып атат? Кантип сатып атат? Бир эл менен эсептеш керек да. Президенттин эртең менен ойгонуп, кечинде уктагы чакты даже уктап атканда мамлекеттин расходунун эсебинен жашап жүрөт толугу менен. Анан эле жеке фирмадай кылып, бир акционерный обществодай кылып эле управлять эткенин токтотсун. Кыргызстан деген бул 7 миллион 400 кишинин, 400 миң кишинин тагдыры бул. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы onun için акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар.
Балам да бутуна туруп өз алдынча мектепке барып өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Анан ГИК деди. ГИК мамлекеттик афера. Бул боюнча өзүнчө чыгарылыш жазып койгон. Кыргызстанда бүгүнкү күндө кандай форма правлениябыз? Демократиялык, укуктук, светтик өлкөбүзбү? Жок. Биз деген баягы эле кейпибизге кийдик кайра эле. Узурпация. Бийликти узурпациялап алдыбы? Узурпациялап алды. Семейный, кланы, үй бүлөлүк башкаруу режиминде жашап атабыз. Ошондуктан офис деген түшүнүк барбы бизде? Бар. Офисти ким тейлейт? Президенттин улагасы Сабыр Жапаров тейлейт. Офис деген офисте өзү башка кыңыр офисте мамлекеттик иштерге кийлигишпеш керек. А бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы Кыргызстандын айыл өкмөтүнөн баштап премьер-министрине чейин ошол офиске чакырылып, офистен тапшырма алып алып, ошону далбастап аткарганы кетишет. Мавлян Аскарбеков. Міне Кыргызстан ушу Мавлян Аскарбековго, Темирлан Султанбековго, биздин активисттерибизге, Асхат Жеткенге, Махабат Тажыбек кызына, өзүнүн өлкөсүнөн кубалап ийген Болот Темировго, же клубтун командасына, же болбосо тиги Рита Карасартовага, же укмуш укукчу мугалимим бизге дагы мага дагы сабак берди эле. Клара Сооронкуловага эле керек эмес да. Кыргызстан деген ар бирөөбүзгө керек да. Анан могу блогерлер бисмилла дегенде эле тим эле элим үчүн, жерим үчүн, кыргыз элим дегендеңер токтоткула. Көзүңөр менен көрүп турган нерсени айта албагандан кийин эл менен эл болуп жүрөсүңөр, эл менен көгөрүп, багарып, көгөрүп жүрөсүңөр силер. Силердин подписчигиңер эл, кыргыздар. Анан ошолор аркылуу, эл аркылуу силер акча таап, реклама кылып акча таап атасыңар. Анан эле кичине бир бийликтегилер чакырып, давай монум айт макта десе эле 35 жылдан бери боло элек деп бир 25 жаштагы балдар чыга алганар токтоткулачы. Эртеңки күн дагы келет. Бул президент да кетет. Адилеттүү, жакшы заман орногондо силер эшикке чыгып, элдин жүзүн карай албай калбагыла. Алдай берип ушул бийликти даңазалап, ушу бийликтин кыңыр иштерин силер мактай берип, жаап, жашыра берип, бул бийлик менен бирге соучастник болуп, бул бийликтегилер азыр минимум 25 жылдан ар бирөө камалат. Мейли, президенти качып кетер, жана миллиард акчалары менен бул башка өлкөгө качып кеткенге мүмкүнчүлүгү болот. А калган чоңдун баары калат. Чоңдун баары соттолот. Ошолор боюнча дагы үлгүлөрдү кылып, мисалдарды, фактылар менен, сүрөттөр менен жаңы чындык подкастыма передачаларды даярдап чыгарып койдум. Анан бул Мавлян Аскарбековду ушундай бир сезим болду жүрөгүмдөчү, көкүрөгүмдө. Ушул чындыктын бирден бир акыркылардан болуп, чындыктын отун көтөрүп алып кетип бараткан жерден эле муну көзү менен көрүп аткан нерсе да Кытай көбөйүп кетти деп койсо, эмнеге камап салат? Эмнеге бийлик чычалайт? Фактыдан эмнеге чычалайт? Жемне Мавлян Аскарбеков ошону эле көзүнө көрүнүп аттыр көбөйүп кеткенде. Көбөйүп кетти да баарыбыз көрүп атпайбызбы? Анан эле камап эле, түрмөгө камап эле, түрмөгө камап отуруш оңой эмес. Сиз онун жыттап, ошол жыты менен дем алып, кайгы муун, канчалык кишинин бир азабы ошол, адилетсиздик жыттанат сиз онун иче. Анан кыргыздар ушундай экенбиз. Чыгып чындыкты айтып атса, далга чабабыз дагы тукурабыз, маладес эле маладес деп. Анан башын кара булут каптап, кыйынчылык, түйшүктөр келгенде эле башка иштерди кылып эле, мейли сооп, өзүнөн көрсүн деп эле жатып калат экенбиз. Келе ушуларды токтотолу. Кыргыз деген биз укмуш элбиз, билесиңер. Боору кербиз биз, айкөлбүз биз. Дайыма
колунда жокторго жардам берген элбиз. Ал күчтүүлөр алсыздарга жардам берген элбиз биз. Эң адилеттүү элдердин бирибиз биз кыргыздар. Ушундай экенбиз эми. Ушу кыргыздын сапатын мен кандай билсем, силер кандай билсеңер, президенттин жанында тегеректеп жүргөн, шуурудай болуп тегеректеп жүргөн политтехнолог деген бир балелер бар. Зөөкүрдү, зулумду периште кылган, караны ак кылган, атайын ушуга эбегейсиз көп акча алган, мына Ширшов Алексей Ширшов алып келип берген, таап берген политтехнологдор жүрөт азыр. Күздөн баштап бизге кызыл террорду киргиздиби азыр, монтип бууп коомубузду, биздин укугубузду тебелеп тепсеп, колубуздагы нерселердин баарын жулуп, талап тартып алдыбы? Эми акырындан кайра пенсияңарды көбөйтөм, анан тигини кылам, анан муну кылам, анан кайра бир-эки кишини чыгарып түрмөдөн алдамыш этип, ушундай иштерин кыла баштайт. Мунун баарына ошол политтехнологдор айтып берет. Тигил жерге баргандан кийин монтеп сүйлөп кой, мондай кийимиңди ки, айтат. Ай Садыр Жапаров, элиң дагы эле кедей, продуктунун баасы тетигиндей, бензиндин баасы мондай, элиң болсо түйшүктөн түйшүккө дагы эле малынып жашап жүрөт. Адилетсиздик, укуктары бирөөнүкү да корголбойт. Эптеп эле бир чындыкты айтып койсо, тим эле келип эле баса каласың. Ошондуктан могу кымбат кийимдериңди чеч тагып, барып, арзан кийимдериңди кийип алып, кайра элди алдайлы жүрү деп булар пошагово календарный план менен жазып берет. Тетигил жерге барып, могул сөздү сүйлөйсүң, бул жерге барып, муну менен мындай учурашасың, тиги менен мындай жылмаясың деп. Келе, чындык чыккан ушундай болот экен. Чындык элге жагат. Себеби дегенде биз калың эл, ушу кордуктун баарын башыбыз менен, ушу мойнубуз менен, жоонубуз менен сезип аткан бизбиз. А булардын баары миллиард эбегейсиз байыды, эбегейсиз байыды. Баягы таможняны ким минип алып эле дагы офис жетектеп атат. Президенттин үй бүлөсү жетектейт. Банковский сектордун баарын президенттин үй бүлөсү жетектеп атат. Эбегейсиз акчалардын баарын чет өлкөгө, Кыргызстанды стиральный машина кылып, Максимден да качып кетишти булар. Райымдан да качып кетти таможнядан. Шыгылып, тим эле бир эң бир аябай адилетсиз президентибиз болду ушул. Мен деле силерге окшошуп эле таң калам. Кээде жиним келет. Мына баарыңар билесиңер, Мадина базарын президент өзүнүн жеңесине алып берди. Анан силер каяктан чыга калып эле токтоткулачы ушундайыңар, урматтуу ажо деп. Ажо деген жок Кыргызстанда, ажо, анан хан деген жок. Бизде деген президент деп кайрылсаңар болот. Өлкө башчы деп кайрылсаңар болот. Анан дагы бир аты бар. Кул, элдин кулу деп кайрылсаңар болот. Эң Кыргызстандын кыргыздарга өмүрүн арнаган элдин кулу деп. Бирок кул болдубу? Жок. Кул ким бүгүнкү күндө? Калың эл. Көрдүңөрбү? Ушундай. Анан эле жамандап эле бир Акаевка кошулуп алып, кайсы бети менен айтат кыргыздар, жалкоосуңар деп. Кайсы бети менен айтат. Мындай кичине бир логика болуш керек да, кичине бир ой жүгүртүү болуш керек туура. Кичине билим болуш керек, кыргызды тааныш керек. Кыргыздар деген өзү биз кичине башка кошуна колоң өлкөлөрдөн билимдүү элбиз. Ошондуктан биз деген чет өлкөгө барып көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүгүбүз дагы, шарттарыбыз дагы бар. Андан кийин эле бизди өзүнүн элин жамандап, өзүнүн элин тигиндейсиңер, мындайсыңар, силер деген жалкоосуңар дегенин токтотсун. Неге мынтип сүйлөйт билбейм. Неге мынтип айтып атат? Өзүнүн элине кас болду. Анан политтехнологдор мына азыр күздөн баштап ШОС деген бул жөнөкөй тилге которгондо шерине жыл сайын өтөт ШОС. Быйыл биздин очередибиз келди, быйыл биз өткөзөбүз. И то өзүбүздүн акчага да эмес, Кытайдан акчасын алып ошол жактан бир грант эмне менен берип, гум помощторунун эсебинен тетиги конгресс холл бирдеме сирдемелер салып алып, дайыма эле ошентип өткөзүп келгенбиз. Быйыл деле өткөзөбүз. Президент эгер кокусунан азыр 10-15 күнүн ичинде кетип кала турган болсо, башка бир президент келсе деле ШОС өтөт. Эчтеке кулап калбайт, жоголуп кетпейт, учуп кетпейт эч нерсе. Анан көчмөндөр оюну. Бул деле убагында өткөзүлчү иш-чара.
шоусу өткөздүк деп мактанышат. Бул баягы эле блогерлерди чакырып алып анан тигилер тартып, булар тартып. Кыргызстан ушундай эбегейсиз байып атабыз, анан тинтип атабыз, анан жетишкенде токтоткулачы, калпыңар токтоткулачы. Эгерде биз ушундай эле экономикабыз өнүгүп кетсе, триллионер болуп, тим эле миллиардер болуп кетсек, триллионер болуп кетсек, тетиги 150 кыргыз жумуш издеп, жаш балдар, студенттер Германияга барат беле. Эгерде ушундай эле биз өнүгүп кетсек, ошол президент ошол жерден бир күн ошол жанагы беженецтер жаткан лагерде жаткандан кийин бир күндөн кийин эле самолет жибербей бар алып келе кыргыздарды. Мен уул кыздарым экен бул. Бул жыргагандан ошол жака кеткен жок. Эптеп кичинекей болсо дагы бир мүмкүнчүлүктү колдонуп барып иштеп үй бүлөбүздү жардам берели, бутка тура калалы кичине, карыздарыбызды утулалы деп кетти булар. Жыргагандан кетмек беле эмне? Айта берсе тим эле сөз көп. Анан менде мындай бир ой келди да. Бизге конституция өткөндө бир бала площадька чакырып атпады беле, келгиле площадька чогулгула деп. Площадька чогулбай эле коелу. Площадька чогулуп алып эмне кылмайлы? Мурдагыдай заман жок азыр. Президентти убара кылбай эле коелу. Бензин кымбат, анан 15 машинасына май куйдуруп алып эки жакка чакырбай эле коелу. Чогулуштарды өткүзбөй эле койсун. Филармонияны ачып алып, светин күйгүзүп, жууп тазалап, расход болбой эле койсун. Бизди ошол жака чогултат элем деп, дежурный аксакалдарын чогултуп алып, курултайын өткөзүп атышат. Мындай кылалы. Кыргызстандын булуң бурчунан баарыбыз президенттин офисине келели дагы. Ошол президенттин офисинен арызыбыз менен кайрылалы ошол жерден. Кагаздарыңар болсо, кагаздарыңарды ала келели. Суроолорубузду берели, сурайлы ошол жерден. Кандай? Бир эле суроо коюп береличи, качан деген. Качан? Качан адилеттүүлүк келет бизге? Качан карапайым элдин укугу корголо баштайт? Качан мамлекет карапайым элин, өзүнүн элин тебелеп тепсеп тим эле бир акмагын чыгарган маал токтотосуңар? Качан могу кызыл терроруңар токтойт? Силер орноткон, киргизген. Качан деген суроого жообу жок булардын. Качан президенттин үй бүлөсү мамлекеттик кызматкерлерди башкарганын токтотот? Качан президент өзүнүн элине алдыганын токтотот? Качан мындай бекер эле бир сом инвестициясы жок эле киргизип койчу адилеттүүлүктү качан орното алат? Ошо бир адилеттүүлүк, бекер адилеттүүлүктү орното албаган президент анан башка эмнени кылмак эле? Мына конституцияны ким гарант берет бизге? Конституциянын гаранты болуп президент саналат. Бул ошол конституциядан баштап конституцияга карама-каршы келбеген ылдый жагындагы эң кичинекей мыйзамдарга чейин өзү президент көзөмөл жүргүзүп, ошону аткарылышын, ошонун бузулбашын кароолчу болуп карап туруш керек. Анан эле бизде эмне болуп атат? Бизде болсо гонка өтүп атат. Мыйзам бузулуп атабы? Бузулуп атат. Айтпайбы андай? Бул гонканы өткөзүш үчүн биринчи биз мыйзамыбызды туура алып келели, тууралайлы. Андан кийин мыйзамды бузулбагандай шартка алып келели дагы ошондо өткөзөлү. Же болбосо, эгерде биз ЮНЕСКОнун кара тизмесине кирип кете турган болсок, көбүрөөк зыян алып келе турган болсо, бизге экологиябызга зыян алып келе турган болсо, мыйзамдарыбыз бузула турган болсо, анда гонкабызды өткөзбөй эле коелу. Башка дагы жолдор бар да, башка дагы ыкмалар бар да. Анан эле президенттин мээси, президенттин билими эмнеге жетсе, ошондой эле кылып жашабайбыз да биз. Өзү дагы бир ушундай бир кыргыз элине тең ата боло албай койду. Баарыбызды чогултуп, чакырып алып, ошол жактан сурабайбы, мен билимим жетпей атат. Мен могу силерге арбитр болуп берейин, судья болуп берейин. Келгиле силер ар бирөөңөр мүмкүн өзүңөрдүн сунушуңарды бересиңер. Кантип Кыргызстанда адилеттүүлүктү орнотобуз? Кантип Кыргызстанда бир улуттук программаларды аткарып элди, калың элди бутуна тургузабыз? Кантип өнүгөбүз деп бир эле суроо бербейби? Мына мен 2024-жылдын август айынан баштап Сабыр Жапаров менен чогуу 1,5 жыл чогуу жүрдүм. Бир самолетту учуп, бир иш кылып, анын баарын мен чыгарып берем азыр, көрөсүңөр. Анан эле эмне эле менин максатым?
Органик деген программа бар, айыл чарбаны өнүктүрүү жана экспорттун потенциалын жогорулатуу деген. Ар бир гектардан Кыргыздын жараны кыргызстандыктар $200,000 $300,000 чейин бир жылда, бир сезондо тапкандай мүмкүнчүлүк бар деп тилим тешилип калгычакты ошол президенттин агасынын жанында жүрдүм. Анан алдагы эми Ташиевдикиде айтып кеткенден кийин буга дагы көңүл бурбай калдым. Мени дагы иштетип далга чыгып мактап, сени премьер кылам, анан тиги кылам, анан бул кылам деп жүрүп, аягында ушундай экен булар. Кидайшык деген кидайшык экен, кидайт этип кетти. Не то что кидайт этип, еще түрмөгө камап, өткөн жылдын 30 декабрында түрмөгө камап 2 ай отуруп чыкты. Түрмөнүн ичинде эмне болуп атат, кимдер отурат, кандай жагдай, алар боюнча дагы бир өзүнчө подкастын тартып коеюн, ага дагы арнап түрмөнүн ичиндеги акыбал, түрмөнүн ичиндеги жашоого дагы шашпай түшүндүрүп берейин аны дагы. Келгиле, ким өзүнүн башы менен адилетсиздикти өткөзүп атат, өзүнүн үнүн бизге кул болуп иштеп берчү прокуратурага, МВДга, сотко тимеле жем болуп жүрөт, ошонун баары келебиз. ГИКтен үй алгандын ар бир жараны келгиле, ар бир киши келгиле, ГИКтен Кыргызстан боюнча ким үй алса ошонун баары келгиле. Себебинде ошол күнү биз келгенде силердин ГИКтин контрагы $700 кымбат эмес кылып, кайра кол коюлуп чыгат. Болду, бир эле кагаз керек буга. ГИКте үй алгандардын контракттары $700 кымбат болбосун деген эле бир президенттин кагазына кол коюш керек. Болду. Анан булардын мээси жетпесе, буларды ойлош керек да. Биздин мээбиз жетпегенден элдин да мээси жетпейт деп эл менен эсептешип жашаш керек да. Өзүнүн тегерегине тетиги бир шопуруна окшошкон деңгээлдеги билимсиз, сабатсыздын баарын чогултуп алып эле анан кайра таргет кылып, кайра бири-бирин мактаганын койбойт дегичи ушулар. Эмне булар ойлоду эле ушинтип дагы алдап жүрө берип, дагы 6 жыл башкарабыз деп. Мат эле болуп атышабы азыр? Мат эле болду булар. Өзлөрүнүн калпына өзлөрү чөмөлүп, өзлөрү көмүлүп, азыр ит эле болгон атат. Мына шос эле шос деп атат, азыр айтат мага. Сыргак сен сүйлөбө дейт. Сен чындыгың менен токтоп тур дейт, биз конокторду тосуп алалы дейт. Бул конок дегенде өлүп калабы эмне? Гонкасында эле коноктор тосуп атат. Күн сайын эле конок тосуп эле анан конок барган жакшы көрөт экен. Бир Африкан өлкөлөрү менен эмне иш эми? Биз эмне алышып беришмек элек ошолор менен. Кошуна колоңдор менен биз нормальный мамиле кыла албай атабыз, анан тегерек чет менен иштей албай атабыз. Каяктагы Африка? Тигел өзүнүн элинен уялып, аэропорттон Бишкекке чейин келаткан жолдо эми забор менен тозуп койгон татай айтпайбы? Ошол эмнесинен уялат, ошо башка өлкөнүн жетекчилерин айтпай, ооба, мен күнөөлүмүн, мен жоопкерчилик менин мойнумда. Ушул элим кандай жаман жашап атканына, ушундай бир кичинекей кепедей болгон времянкаларда жашап атканына мен күнөөлүмүн. Мен өзүмдүн элимден эмнеге уялмак элем? Андан көрө ошол $5 миллион заборлорго кеткен. Тетиги гонка өткөзөм деп $5 миллион мечиттерге барып көргүлөчү. Тимеле шуурудай болуп тизилип алып эшиктин алдында турабы? Жаш келиндер тимеле бирден экиден балдарын көтөрүп алып, мондай кылып бир жанагы диагноздарын чыгарып алып, тимеле $30 миң, $20 миң үчүн өлүп калган тат. Мына бир айдан кийин операция кылбаса жаман болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп шуурудай болуп тизилип турат. Ошолорго жардам бербейби андан көрө? Бербейм. Ушу президенттин достижениясы кийин эмне деп тарыхты айтканда кызыл террорду орноткон, чындыкты айткандын баарын камаган, анан соцсеттеги эң күчтүү калпычы ушул. Андан кийин эле кымбатчылык алып келген президент деп тарыхта калат окшойт. Эбегейсиз чөнтөгүнө шкап тимеле байыган деп. Ушундай. Ооба, мен деле коркуп атам азыр. Булар куугунтуктап минимум мени кармап келип азыр түрмөгө отургузушат. А так колдорунан келсе ошо тапкан жеринен эле атып салганга аракет кылышат.
бирок коркпойм. Кудайдын буйругу жок, кумурсканын буту сынбайт дейт. Кудай айттыбы бизге? Ай, чындыкты коргогула. Чындыкты айткыла. Чындыктын артында мен турам дедиби? Болду. Ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн калың элге чындыкты жеткизейин деп мен дагы чыктым. Кудай буйрса бир 200 миңден 300 миңге чейин адам чогулабыз президенттин офисине тегерегинде. Эшигин алдына эле барып ошо арызыбыз болсо арызыбызды берели, ооз-эки арызыбыз болсо суроолорду берели, сурайлы ошол жерден барып. Ай качан деген суроого жооп бере алабы? Качан мигранттын баарын башка өлкөдөн маалай кылып жүргөн кыргыздарды алып келебиз? Өзүнүн үй бүлөсүндө, өзүнүн балдарына ошо балдарын көкүрөгүнө толтура мээримдүүлүгүн төгүп, тарбиясын берип, Кыргызстандан татыктуу жашааны качан алып келесиң? Сен айтпадың беле? Бизге ошондой убадаларды айтып келбедиң беле? Ошон үчүн сени колдободук белек деген суроолорго жооп сурайлы. Кана жумуш ордулары? Кана? Андан кийин 2 сөзүн берели 35 жылда көрө элексиңер, анан тиги стратосфераны ашып кеттик дейт. Кана стратосфераны ашып кетсе, ушул видеом чыккандан кийин бир сутканын ичинде тетиги Германияда жанагындай акыбалда калган студенттерди самолет жиберип алып келип койсун, өзүнүн чөнтөгүндөн акчаны коротсо дагы алып келип койсун дейт. Шыршову жүрөбү? Ошого айтсын, ай Шыршов тетигилердин акчасын төлөп кой, кыргыздарды алып келели деп. Анан элдин баары, биз алакандай элбиз да, Кыргызстанда ким эмне кылып атканын билебиз биз. Мына той топурга барганда төрдө кимне отурат? Той топурга барганда төрдө дайыма уурулар отурат. Коррупционер, чоңдун баары ошол төрдө отурат. Ай, ал чоңдор деген Ош базардагы помидор саткандардан, тиги камок иштеткен, павильон иштеткендерден кедей жашаш керек эле да. Адилеттүү болгон коомдо ушундай да. Павильон иштеткен киши көбүрөөк акча табат, жок дегенде бир 150 миң сом табат. Ал тигил чиновник өмүр бою митей курттай болуп, өзү министр болуп, депутат болуп, бир жерде премьер-министр, вице-премьер болуп жүрүп алып, Кыргызстанды тим эле канын ичти ушуларчы. Ошо буга баарыбыз биз күнөөлүүбүз, өзүбүз, калың эл күнөөлүүбүз. Ошондуктан мен дагы силерге кайрылам. Менин максатым азыр кандай? Калың элдин бизди бийлик түйшүк менен көкүрөгүбүздү жаап салбадыбы? Ошол көкүрөгүбүздүн түбүндө биздин абирибиз жатат. Манас атабыздын духу жатат. Ошону ойготолу дагы коркпой, үркпөй, бийлик биздин кулубуз алар. Бизге иштеп берген биздин раб, орусча айтканда раб бизге иштечү. Сурайлычы качан? Жүрө беребизби ушинтип эле? Мына, бу 6 жылыбызды ким бизге кайтарып берет? Мейли эртең укмуш жашап кетели, мейли. Эртең укмуш жашап кетели, 1 айдан кийин укмуш жашап кетели, мейли. А бирок биздин урдалып кеткен 6 жылыбызды канча киши, канча тагдыр, канча бир азап көрдүк. Ошонун баарын ким бизге ордуна коюп берет? Өзүбүз унчукпасак, булар башыбызга минип алып эле ушинтип мындан ары дагы, мындан да катуу болот, мындан да оор болот. Анан кадыр барктуу саясатчыларга айтып кетем, патриотторго кайрылам, кыздар болобу, эр азаматтар болобу, айткыла, чындыкты айткылачы, эмне Кыргызстан мага эле керек эмес да. Же активисттерге керек эмес да. Айткыла чындыкты. Келгиле баарыбыз жапатырмак челлендж кылалы, чындыкты айткан маалга келели дагы, анан сурана бербегиле. Кыргызстанда ажоо деген жок. Кыргызстанда ар бир нерсени өзү айттыбы, мына өткөндө эле жанагы Даниэль Ажиев вертолет менен учуп атканда мен дейт, президент сөзү бул. Мен Кыргызстанда дейт, баардык нерсени контролдоп турам дейт, мени оңой деп ойлобогула дейт. Ай, контролдоп турсаң Мадина базарды эле контролдоп койбойбу? Ош базарга эмне кылат тиешип? Мындай кичине анализ жүргүзүп иш кылбайбы бул? Кылат десе эле кыла бербей. А тиги управделамесине баары бир ага. Любой стройкадан ал акча тапкан, үйрөнүп алган. Болду, ал канчалык көп пайдасы барбы, пайдасы жокпу стройкалар болсо ага ошончо жакшы. Ай, ошон үчүн айта берсе сөз көп. Мына офис деген үй бүлөлүк кландык башкаруунун далилиби, ошону айтып берем. Бийлик узурпацияланганын далилиби, ошону айтып берем. Бажы жөнүндө айтып берем. Сөз эркиндиги жөнүндө айтып берем. Президент бизге кандай калыптарды айтып, кандай убадаларды берип алдап кеткени жөнүндө айтып берем.
президент бысмылла дегенде эле тоңдуктарды алдап кетти эле баягы шайлоо алдында. Ошол жөнүндө айтып берем. ГИК мамлекеттик афера, адилеттүүлүк жөнүндө айтып берем, конституция жөнүндө айтып берем. Конституциянын талаптары кандай? Биз эмнеге укугубуз бар, эмнеге укугубуз жок, эмнени талап кыла алабыз, эмнени талап кыла албайбыз. Сөз эркиндиги жөнүндө айтып берем. Ар бир кыргызстандык жаран өзүнүн оюн, пикирин каалаган жерде, каалаган маалда, каалаган формада билдирсе болот. Ал үчүн ал куугунтукталбаш керек. Чындык деген чындык ал. Дагы тарых. 91-жылдан бүгүнкү күнгө чейин арай көз чарай чоң окуялар боюнча чагылдырып ошолорду айтып берейин. Андан кийин дагы эмне? Көп жакшылап видеолорумду поделиться кылып тургула, бири-бириңер менен бөлүшүп, көбүрөөк колдоо көрсөтсөңөр, минимум азыр мен ойлоп атам, ушундай анализ жүргүздүм. Жок эле дегенде, өлдү дегенде бийликти менен тызылдап, мен айткан сөздөрүмө чычалап, укмуш иштей баштайт, уже результат болот бизге, ар бирөөбүзгө. Жок дегенде бир мына Саткын Соке баягы 2019-жылы реакция деген митингдин айынан мени камап салды эле түрмөгө. Жападан жалгыз ошол митинг үчүн мен отурдум эле. Почти 9,5 ай отурдум түрмөдө, СИЗОдо. Бүгүнкү күнгө чейин 14 кыргыз бир Кытайды жеңе албай койдук. Жала жаап жазган арызын жеңе албай койдук. Мендейлер канча? Бөтөн элге жем болуп Кыргызстанда өзүбүздүн мекенибизде жүргөндөр канча чыркырап. Барыңар келгиле. Ким 6 жылда ушул президент келген маалда незаконно түрмөгө отуруп чыккандардын өзүлөрү, туугандары, үй бүлөсү, ата-энеси баары келиле. Барыңар. Эчтеке болбойт бизде. Эмне ак үйдүн крышасына булар катюшаларды коюп ат салмак беле. Эчтеке кыла албайт. Эл деген эл, билесиңер. Анан жанагы белдүү, чынчыл, кыйын саясатчыларга кайрылам. Адахан Кимсанбаевич, Өмүрбек Субаналиев байкебизге, ошол эле Алмазбек Шаршановичке кайрылам. Айтпайсыңарбы? Эмне Кыргызстан мага эле керекпи? Особенно Алмаз Шаршанович. Былыктын баарын кылып салып, анан аягында Майя Хата с краю деп Испанияда жашагандар токтоткула. Бул күндөрдө өтөт. Мына Сокени алып келбегенде ушул баленин баары болот беле? Саткын Соке досуңду алып келбегенде болот беле? Урматтуу Алмаз Шаршанович, айткыла, үнүңөрдү катып койгула. Балаңарды түшүнүп атам. Кадыр балаңыз, жап-жаш болгон баланы досу менен Темирбулан Султанбеков экөөмүз залогдо кармап отурушат бул бийлик. Силер эртең күнү бир нерсе кылбай бесин деп, анын баарын түшүнүп атам. Эми баарыбыз көрүп эле атабыз мына. Бишкектин тегерегиндеги элдин баары көрүп атат. Көпчүлүгү силерди колдойт. Комментарийди эле окуңузчу. Анан Мадумаровка, Субаналиевке, агаларыбызга кайрылам. Айткыла, Эльвира Сурабалдиевага кайрылам, Эрулан Кукуловго кайрылам. Айткылачы, чындыкты айткылачы, коркпой эле мына Эрулан Кукулов ушу жогорку кеңеште белый ворона болуп эле иштеп жүрбөйбү? Чындыкты айтып эле, президент жок десе барып караколго яшы, президенттин калпы тым эле укмуш. Кантип кайсы бети менен айтат өткөндө? Караколго барып алып, крышага чыгып, жаш келиндер дейт, пиво ичип, арак ичип атып, селфи кылып атып дейт. Балдарынын памперстерин ошол жака тыгып салыптыр дейт трубага. Өткөндө бир ошко барып, тиги ГИКтин үйлөрүн ачып атып, жалгыз бой энеден сурайт, 3 баласы бар экен, ошондо бир видеосун таап көрүп койгулачы. Айлыгың канча десе, монча дейт. Ипотека канча берип атасың дейт, монча. Анан ашып калган 20 миңге жетип атабы дейт. Каяктан жетмей эле 20 миң сом, каяктан азыр бир 10 жаштагы баланын расходу, айындагы расходу 20 миң сом. Ошону билбеген президент бул каякта көкөлөп, каякта учуп жүрөт бул. Каякта жүрөт бул. Өзү чыгып кеткен окшойт стратосферага. Эл эмес эле, биздин экономикабыз эмес эле. Анан консолидированный бюджеттин башында мен тургам. Ал боюнча дагы фотолор менен, видеолор менен аны дагы айтып берейин. Бул өзү багыты башка болчу. Булар ушундай экенде бирөөнүн идеясын эле урдап алып эле анан өзүлөрүнүн кичинекей бир
акылы менен ошону ишке ашырабыз деп атып, ашмантайын чыгарып, артык кылабыз деп тыртык кылып эле жатып калышат экен. Дагы эмне? Ой, толгон токой фактыларды азыр айтып берем. Баарыңарга ийгилик, урматтуу кыргызстандыктар. Мен силерге ишенем, мен кыргыздарга ишенем. Кыргызстанда жашап жүргөн башка улуттагы патриотторго ишенем. Бүгүндөн баштап ушул видеону уккандан кийин челленджди баштайлы, чындыкты чыркырата эле бетке айта баштайлы. Коркпогула. Ашып кетсе эмне кыла алат булар? Ашып кетсе түрмөгө камайт. Азато өзүбүздүн өлкөбүздүн астында, өлкөбүздүн келечегинин астында, коомубуздун астында бирден бир өзүбүздүн бир парзыбызды аткаргандай болуп ушундай сезим келет. Мен дагы коркунучту жеңип чыгып, чындыкты айтайын деп аттанып алып силердин назарыңарда отурам. Сонун экен. Мен ички сезимим дагы сонун азыр. Кеттик анда эмесе. Баарыңар сак саламатта болула, баарыңарга ийгилик каалайм. Укам баскы сенчү. Мен укам болсоң, onun үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.